Өзүмдүн эми өмүр таржыманым жөнүндө айтсам, мен Нарын областында Учкун айылында 1963 жылы 24 сентябрда төрөлүп, 1970 жылы 1-Учкун орто мектебине 1-класска барып, аны 1980 жылы бүтүрүп чыгып, ошол эле жылы Фрунзедеги политехнический институтунун инженер куруучу факультетинин газ менен камсыз кылуу жана желдетүү кесибин алып чыккам. 1986 жылы институт бүтүп, өзүбүздүн областка бөлүнүп, Нарын газ базасында коопсуздук инженери болуп иштеп, 1,5 жылдан кийин кайра ал жерде башкы инженер болуп которулдум. Ошол жумушта 1994 жылга чейин 10 жыл Нарын жеринде иштедим. Андан кийин 94 жылдан шаарга которулуп келип, шаарда иштеп, Кыргыз газ системасында ар кандай кызматтарда иштеп, ар кандай жумуштарда иштеп келдим. Азыркы убакта дагы ошо газ системасында иштеп келатам. Ошо бир мандаттуу депутаттыкка аттангандын башкы максаты өзүң айткандай элге жардам берүү. Мына азыркы убакта мен өзүмдүн программамда да айтып кеттим. Могу закондор элдин жөнөкөй ыңгайлуу болуп закондордун чыгышына, закондордун иштелип чыгышына кесипкөй адамдар менен ошол экилерге депутат болуп эле ошол экилерге баягы сын пикир айтып отуруп албай, кайра ошо эл менен тыгыз иштешип, закондорго өз сунушуңду берип, ошо закондордун иштешине салымыңды кошсом деген ниетим бар. Анан бул Нарын жергесинде өскөсө биздин Нарын жергеси оор, аба ырайы оор шартта жашашат элдер. Ошолордун эмесине, ошолордун жашоосуна ыңгайлуу шарттарга бир закондор чыгып, жеке эле кыргыз элинин көйгөйү болуп атпайбы азыр? Көп нерселер чечилбей жаткан маселелер аябай болуп тура. Бардык чарбаларда бар андай маселелер. Ошолорго бийликтин кесипкөй адамдар менен ынтымакка келип, тескерисинче элди бөлүп жарбай, ушундай шайлоодо тескерисинче ынтымакка келип, жакшы депутаттар келип, таза депутаттар келип, эл үчүн иштеп берсе деген ниетим бар. Ошолордун арасында мен да ошондой болуп иштеп берсем деген ниетим бар. Эми мен өзүмдүн оюм мындай, мисалы, эң биринчи шайлоочулар менен өтө тыгыз байланышта болуш керек. Шайлоочулар менен өтө тыгыз байланышта болуп, анан ошол жердеги маселелер өзүнөн өзү чыгып жаткан маселелер толтура. Элди аралаш керек. Элди аралап, анан ошол эмне маселелер чечилбей жатат. Мисалы, билим берүү тармагында азыр бизде билим берүү тармагы аябай эле аксап турат. Бардык тармактарда деп атпаймынбы? Ошол эле тармактарда мисалы билим берүү тармагы болуп атат, саламаттыкты сактоо тармагында мына пандемия оорусу башталып атат, оорусу болуп атат. Мисалы, мен ошо ат башы Нарын элине бир жылда бир жолу жок дегенде көчмө могу медициналык текшерүүдөн өткөрүп турса деген ушуга бир киришсек деген ниетим бар. Эми аны мен өзүм чече албайм, аны да бийлик менен тыгыз байланышта болуп, ошол элдин ден соолугуна, анткени абасы катаал жерде жашаган элдин ден соолугуна көп көңүл бөлүш керек да. Ал негизи тоолуу жерде, бийик жерде жашаган элдин ден соолугу дагы кыйыныраак болот. Андан башка экология тармагында турат толтура маселелер. Эми аны жеке эле депутат эмес, ал мамлекеттин дагы бардыгыбызга ушу чечүүчү маселелер көп да. Туризм маселесинде турат, спорт жаатында турат, толтура маселелер турат. Эми ушунун баарын бир киши чече албайт да муну. Муну эл менен чогуу, бийлик менен чогуу отуруп алып, кесипкөй адамдар менен кеңешип, ошолордун үнүн угуп, ошолордун сунуштары менен өзүңдүн сунушуңду кийирип, момундай менде сунуш бар деп, элдин үнү деп туруп, анан ошонун негизинде анан ушундай жакшы бир закондорду кабыл алып, элге ыңгайлуу болгон закондорду кабыл алып чечип кетсек деген ниетим бар. Ушуга талкпастан эмгек кылсам деген ниетим бар. Эми калган билимимди, тажрыйбамды ушуга арнайын деген ниетим бар. Анан дагы бир нерсе, могу азыр жумушсуздук аябай көбөйүп атпайбы? Буга эми мамлекеттин деле күчү келбей атат. Мисалы үчүн бюджетке айлык аз пара албай жатышат. Буга жекешкерлерге инвестиция тартуу менен жекешкерлердин долбоорлорун колдоп берип, анан ошо жумушсуздукту жоюуга аракеттениш керек да. Буга да мен өз салымымды кошсом деген чын ниетим менен турам. Анан бардык нерселерди эле жасап берем деп калпты айтып, элдин баарын алдап, анан эртең барып анан элге жолобой отуруп алып, андай депутат болгум келет, болгум да келбейт, анда бул депутатка кандидат болуп келмек да эмесмин, талапкер болуп. Эми буга чейин деле айтылып келатат, көп адамдар айтып атышат, эксперттер айтып атышат мындай деп. Эми ар ким өзүнүн оюнду айтат экен, мен жеке оюмду айтайын, өзүмдүн жеке оюмда эмне үчүн мындай болуп атат деген. Эми биз шайлоону өзүбүз кандай бир
торпка айландырып алдык да. Бир мындай билимдин, кесипкөйлүктүн атаандашуусу эмес, бир акчанын атаандашуусу, байлыктын атаандашуусу, анан партиялар өздөрү бир мындай коммерциялык немеге айланып кетти. Мисалы үчүн ушундай болуп келди да буга чейин. Анан ошо ал жерге көбүнчөсүн бизнесмендер барып атты. Айтып эле атат, бизнесмендер барат. Бизнесмендер 30 жылга чейин ар кандай бизнестин жолунда түшкөн, бирөөнүн билими жогору, бирөөнүн билими деңгээли ар кимдики ар кандай, анан ал жерге билимдүү, дасыккан, тажрыйбасы бар, законго кичине салымы тийчү кишилер барбаса кыйын эле болот экен. Анан негизи таза адамдар барса депутаттыкка, элдин арасынан чыкса, эл үчүн иштейм деп барса, анда башкача болот эле. Эми ал кездеги адамдарды мен айта албайм мындай экен деп. Эми ушу азыр жаңы президент айтып атат, мына административ ресурс колдонулбайт деп, таза баргыла, элдер сатылбасын, сатып албагыла деп. Анан мен дагы ушул өзүмдүн көңүлүмдө ушуну каалачумун. Мен да ошо сатып албайм, административ ресурс колдонулбайт деп, ушул шайлоого элим менен бир чогуу болоюн деп, ушул шайлоого талапкер болуп кетип баратам. Мен да ошо салымымды кошсом элиме деп. Эми ошол жерде өзүң айткандай ар кайсы тармактардан болсо да, өзүң айткандай врачтар болсун, мугалимдер болсун, инженерлер болсун, агрономдор болсун, спортсмендер да болсун, баары эле болсун. Бирок ошолордун баары тажрыйбасы бар, билими бар, эл үчүн күйгөн, мындай айтканда көрөк аттын аркасынан кубалабаган, эл үчүн күйгөн адамдар келсе эле мамлекет оңолот. Анткени бийлик деле ошону айтып атпайбы улам-улам, ой, баарын туура өткөрөлү, жакшы келели, жакшы адамдар келсин, эл журт ушунда тазаланып алгыла, силер да тазаланып алгыла, биз да тазаланып алалы деп атпайбы. Анан ушуну мындай элибиз туура кабыл алып, биз туура кабыл алып, ушу жакшы жолго түшсөк эле, анан эң биринчи ынтымак болуш керек. Мейли кандай адам болот менен сүйлөшөсүң, себеби баарыбыз бир кыргыздын уулдарыбыз. Бир айылдын, бир райондун жердештербиз. Мындай айтканда бири-бирибизди тааныйбыз. Кыргыз сураша келсе тууган болот. Ошон үчүн кыргыз кыргызга душман болбой, жакшынакай бири-бирибиз ынтымакка келип, мамлекетибиздин өнүгүшүнө ар кимибиз өз салымыбызды кошушубуз керек. Мен өзүмдүн оюм ушундай. Могу шайлоо ошон үчүн таза болсун деп аракеттенип атышат да. Шайлоо мыйзамдар иштелип, жакшы мыйзамдар иштелип, аткарылса деп. Мен ушундай ойлойм да. Анткени мисалы бир мыйзамды мисалы айтып атпайбы, жанагы маршруткалардын деле мындай айтылат, маршруткалардын немени көбөйтүш керек, же ушулар үчүн бир акчасын неме көбөйтүш керек деп. Анан аны мисалы үчүн баардыгы чогулуп келип, ал бир жагына зыяны тийип калбайбы? Вот баардык жагын алып келип, анан ошондон кийин анан мыйзамды кабыл алыш керек да. Мисалы үчүн бир жактуусун жакшы чечебиз, мисалы арзандатып коебуз же кымбаттатып коебуз. Элибиз үчүн арзан болсун деп, жетиги берки адамдар да кыйналып атат да. Анан бирок ошонун баарын кесипкөй адамдар ойлонуп, баардыгы бир сунуштарын айтып отуруп, анан бир баардык жагына зыяны тийбегендей мыйзам кабыл алынса, вот ошондо эл үчүн иштеп кетет да. Анан бир жактуу мыйзам кабыл алынып калса, ал бир жакка туура эмес келет да, ал мыйзам иштелбейт оңой менен. Анын үчүн мыйзамга көзөмөл керек, жакшынакай көзөмөл менен иште. Мыйзамды кабыл алгандан кийин ал мыйзам иштегендей кылып кабыл алыш керек да, сөздүн кыскасы. Иштечү мыйзам, анан иштебечү мыйзамды кабыл алсак жата берет да. Мен да ошону айтып атпайм, ошо ар кайсы дасыккан, тажрыйбалуу, ошол ар кайсы тармактардын мындай ичи сыртына чейин түшүнгөн, законду туура юридический мындай юридикалык билими бар, мындай жакшы адамдар келип, анан ошол экилер баары бир жерге мындай отуруп алып туруп, анан биягына зыян келип калбасын. Мен анан бир жерде чечиш керек да, мындай. Эми закон дегенди мындай айтканда аябай кеңешип, аябай иштеп чыгып туруп анан кабыл алыш керек. Айтып атпаймынбы жана бир жагын кабыл алып, экинчи жагына зыян келип калбагандай болуп, ошо бир биягын чечкенде тиягына да пайдалуу болгондой болуп туруп анан закон кабыл алыш керек да. Ошо жана жөнөкөй, ыңгайлуу, элдин жашоо шартына ыңгайлуу закондорду кабыл алса, элге да түшүнүктүү болот, элдин жашоо шартына да ыңгайлуу болот, мамлекеттин иштешине да оңой болот деген. Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча ушундай да. Мен жеке түшүнүгүмдү айтып атам, эми ар кимдин ар кандай ою бар да. Ушундай ынтымакка келип, законду ынтымак менен чечсе эле кесипкөй адамдар, анан бирок билимдүү адам келбесе болбойт. Билимдүү адам депутат болуш үчүн билимдүү адам болуш керек. Анан келип, мисалы мурун деле жана сен айтып аткандай болуп атпайбы? Мурун болуп атпады ушундайчы. Мисалы
бирөө бир жакшы бизнес менен заниматься этсе законду ошол тарапка оодарып, бирөө вот ошондой болбош керек да, ошон үчүн жанагы тигиндей оодарып барат, бер жактан айтыш керек, андай эмес, элге туура чечели деген закондорду кабыл алыш керек да. Мен ошондой закондор кабылданса мамлекетибиз деле өсөт, элибиздин деле жашоосуң болот. Биз эми чында аз калкпыз да, кең байлыгыбыз болуп тура. Иштешибиз эле керек, просто ынтымак жок. Бизде Кыргызда ынтымак эле жок болуп атат. Мен өзүмдүн оюм ушундай да, сындайбыз өкүртө. Бири-бирибизди аябай сындайбыз, а бирок сунушубуз жок. Сунуш бербейбиз такырчы. Сыйнап коюп эле анан эле ошентип анан өзүбүздү эле тажап буттук го, анан эми иштеш керек, азыр иштеш керек. Эми үмүт бар. Үмүт жок шайтан дейт. Үмүт болот. Эми бул шайлоо бара-бара оңолот да. Эми баштаганда эле оңолуп кетерин мен деле мындай көп көзүм жетпейт, а бирок бардык жагынан айтылып атат. Эми элдин өзүнүн деңгээлинен да, элдин өзүнүн кулк мүнөзүнөн болот булчу. Мисалы азыр мен шайлоого баратам, мына мен агитатору да жок баратам, ишенимдүү кишиси да жок баратам. Ошо менин агитаторлорум мени жүрөгү менен шайлайм деген адамдар. Менин колдоочуларым менин кандай адам экенимди түшүнгөн адамдар. Анан ошондой адамдар болуп, мен ошондой шайлоону мисалы үчүн азыр ушу бийликтин анан бу жанагындай сатып алуу болбойт деген, ошол экелерге каршы күрөшөлү деген нерсесин колдоп мен ошондой кетип баратам. Сатылбай, элибизге да айтат элем, сатылбай, андан кыра шайлоо барсаңар дагы сатылбай бергиле берчү кишиңерге депчи. Анан ошондой болсо эле анан оңолот да. Шайлоо да оңолот, эл да оңолот, пейил да оңолот. Анан бизде 30 жыл көндүрүп чыктады да шайланып аткандар. Азыр мындан асыраак мурун барганда эле мурунку шайлоолордо айтып атышчу, эмне берет экен, канча берет экен деп. Эми азыр Кудай сактасын, эч ким деле сураган жок, эмне берет экен, канча берет экен деп сөз уккан жокмун. Шайлоого келдим, өзүбүздүн болгон тиги немебизди, үгүтүбүздү жазып атабыз. Неме бирөө да, мандат бирөө. Кудай Таалам буйрган, ошо элдин жүрөгүн тапкан киши өтөт. Батабызды беребиз, эч кандай жок, ынтымакка келип, жакшынакай ынтымак менен шайлоого барып, шайлоодон жакшынакай элдин ынтымагы менен болуш керек да. Жакшы батасын берип, баарыбыз бир жердин балдарыбыз, бир жердин кулундарыбыз, анан инилерибиз жүрөт, а жерде улууларыбыз жүрөт, анан ошо бир депутаттык үчүн салгылашкан туура эмес го. Ал элдин шайлоосу, элдин каалоосу менен болот. Эл кааласа шайланабыз, эл каалабаса каалаган кишини шайлайт. Ага жакшынакай өзүбүздүн батабызды, ак батабызды берип, элиң үчүн иштеп бер деп туруп узатып коюшубуз керек. Мен ушундай эле каалоо тилек менен баратам. Эми жалпы Кыргыз элине мен эң биринчи ден соолук каалайм. Аманчылык, ынтымак, анан мамлекетибиз өсүп өнүгүп, Кыргыз элибиз бир жакшы жашоого жетсе экен деген тилегим бар. Шайлоочуларыма болсо ден соолук, өмүр каалап, аны менен бирге эле ушу шайлоодо таза өткөргөнгө колуңардан келсе сатылбай, салчу кишиңерге дагы жүрөгүңөр менен салып, ошол адамга дагы сатылбай туруп салып бересиңер деген ишенимди салып берет деген каалоо тилек айтаар элем. Элиме тынччылык, аманчылык, ден соолук болсун. Кыргыз элим өсүп өнүксүн.